Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Урматтуу Талас Чергесинин тургундары жана биздин каналдын подписчиктери жана биздин каналдын көрүүчүлөрү. Мына бүгүн сиздерге ушул үйдү көрсөтөлү деп чечтик. Бул үй өзү сатыкка чыгып атат. Бардык варианттары бар. Арзаныраак баада, аны келишим баада үйөсүнө чалып билсеңиздер болот. Мына ошолор жөнүндө ушул видеодо кененирээк айтып беребиз. Мына урматтуу туугандар, бисмилла деп киргенде эле эшиктин алдын көрүп турабыз. Эшиктин алды кенен, эшиктин алды жабылган жана бул жарык тийиш үчүн дагы ошого оңайланыштырып жабылыптыр прозрачный крышалар менен. Киргенде эле сол жак беттен баштасак, бул жагы болсо чоң склад бар экен. Азыр ичин ачып көрсөтөйүн сиздерге. Мынакей бул жагы болсо ошо өзүңүздөргө складка керектүү үчүн майда чүйдө койгонго полкалары менен, полкалары дагы ошого атайын жасалган экен. Ал эми бул жагы болсо тамдын арка жагы, каптал жагы болуп калат. Каптал жагына өтсөк, мындай өрүктөр, жаш өрүктөр отургузулуптур. Кошуна жак менен жабылган, тосулган, краскаланып, өзүңүздөр көргөндөй эле. Ал эми биз азыр үйдүн ичине кетсек, үйдүн ичин дагы көрсөтүп, канча комната бар, эмнеси бар, ошолор баарын кененирээк тартып сиздерге көрсөтөлүк. Бул үй өз негизи ар кандай варианттары менен машина, жер жана башка варианттарды менен карайт. Бисмилла деп киргенде эле бул жери прихожий болуп калат, туугандар. Прихожийдан түз эле кирсек, оң жак бети кухня, сол жак бети ошо комнаталарга кете турган жак. Бул жагы болсо чаканыраак комната. Өзүңүздөр көргөндөй печкасы бар. Печка болсо электричество менен да иштейт экен. Трёхфазка кошулат, трёхфазка менен да иштейт. Кышында көмүр, отун менен дагы жаксаңыздар болот. Ал эми ушул эле комнатада погреби дагы ушул комнатада экен. Бул жерден мотор дагы ушунун ичинде турат, суу чыгарган мотор. Кышында мотор тоңуп калат деп ойлонбосоңуздар болот. Бул жерге салаттарды жана кышкы оокаттарды ошол жака сактасаңыздар дагы болот. Бунун баары ушул комнатанын ичинде экен. Ал эми бул жака кетсек, чоң коридорду көрүп турасыздар. Нар жагында ошо контрамарка дагы бар экен. Контрамарканы дагы жагып иштетсеңиздер болот. Бул жак спальный или детский десеңиздер дагы туура болот го деп ойлойм. Ичи кенен чоң. Өзүңүздөр көргөндөй контрамарка. Оң жак бетине кирсек, бул жагы дагы ошондой чоң кенен комната, балдар ойночу комната, детский кылып өзүңүздөргө ыңгайланыштырып алсаңыздар да болот, эгер ушуну тандой сиздерге буйруп алып алсаңыздар. Жана туугандарыңыздар, тааныштарыңыздар болсо, ушул видео менен бөлүшүп издегендер болсо, ушул экрандан номерге чалып, варианттарды сунуштап, кененирээк маалымат алыңыздар. Ал эми бул сиздер көрүп турган комната, бул жер уже зал болуп калат. Залдан кийинки дагы сол жакка кеткен дагы бир спальный комната бар экен. Азыр ал комнатага да өтүп көрсөтө кетебиз. Бул там өзү 5 комната болуп эсептелинет кухнясы менен. Мына өзүңүздөр көргөндөй бул жагы спальный же болбосо мини зал, чакан зал кылып койсоңуздар да болот. Бул там варианттары караштырат. Жана этаж домдон 2 же 3 комнаталуу отоплениясы бар домго дагы вариант караштырат. Жер үйгө көчөм дегенде тааныштарыңыздар болсо, ушул үй ээсине кайрылып, варианттарын айтып, келишим түрдө алмашсаңыздар дагы болот. Ал эми бул сиздер көрүп турган жер кухнясы. Кухнянын ичи аябай чоң жана кенен экен. Өзүңүздөргө ылайыкташтырып кухонный гарнитурду каалагандай размерде кылып койсоңуздар болот. Бул жеринде болсо ошо раковинанын местосы жана ошо турбалары дагы даярдалып чыгып турат. Ошолорго орнотуп раковина койсоңуздар да болот. Бул кухнянын ичинде теплый пол салыныптыр. Туугандар, ушул теплый пол да калат ушул жерде. Светти дагы көп деле жебейт экен. Бирок полда аябай жылуу кармап турат экен. Ал эми биз эшиктин алдынан өтүп, жана сырткы складдарын, баняларын тартып көрсөтө кетсек. Мына бул жагы ошо банясы, банянын ичи. Ал эми бул жагына өтсөк, огород жагына чыгып калабыз. Огород жагына кетип аткан жакта эле оң жак бетинде кемеге, очоккана десек дагы болот. Ошо чоң казан жана кичинекей казанга ылайыктанып салынган. Мына өзүңүздөр көргөндөй бул жагы огород. Огороддо өрүгү, алма жана алмуруттар отургузулган. Бардыгы жаш алмуруттар экен. Бул жердин общий участогы 6 сотик. Тамдын размери болсо 11 ге
14 экен туугандар. Ал эми сол жак бетте болсо бул коро мал кармоочу жер сокмо менен урулуп курулган экен. Кышында дагы ушул жакка мал кармап жылуу кармаганга ыңгайланыштырылган. Бул жагында көрөтүн да летний душ, анын ар жагында чакан тоолкана. Урматтуу туугандар, бул жерди дагы бир кененирээк айтып кетели, сиздерге кандай варианттар бар, кандай келишим бата алсаңыздар болот. Баасын ошо төмөндөгү калтырылган номерге байланышып же экранда номерге байланышып кененирээк сурап билсеңиздер болот. Бул жерге баардык варианттарды карайт. Же болбосо домдон 2 же 3 этаждан 2 же 3 комнаталуу квартира отоплениясы бар болсо 2 же 3 этаждан алмашканга варианттары бар. Жана бул үйдү алам дегендер болсо акчасын бөлүп бергенге дагы варианттары каралган. Жана бул үйдүн дагы бир кайталай кетсек, общий участок 6 сотик, анын өзүнүн размери 11/14, 5 комната кухнясы менен кошкондо, жана 2 прихожка десек болот. Анын бирөөсү коридор, бирөөсү өзүңүздөр көргөндөй жана кирип келген прихожка. Бул жерде мындай погреб бар. Ошо погребтин ичинде дагы суу чыгарган мотор ушул жакта жайгаштырылган. Печкасы электрический трехфазка менен иштейт. Отун көмүр менен да жагып иштетсеңиздер болот. Үйдө чоң 2 склад бар. Анын бирөөсү короосу жана кирип келгенде сол жак беттеги полкалар менен салынган чоң склад. Летний душ, банясы, бул жердин слифи бар, тоокана, коро, алма бак жана өзүңүздөр көргөндөй баардык условиясы бар. Азыр адресин айта кетсек, биз азыр Оторбаева көчөсүндө турабыз. Нар жагы Кировадан келе аткан жак болуп калат. Ушул Оторбай көчөсү менен келе турган болсоңуздар, мамугу Луговая көчөсүнө келип, Садовая көчөсү менен кесилишип калат. Бул жак болсо ипподромго кеткен жак. Азыр сиздерге нар жактан дагы көрсөтө кетели. Ошондо Советский көчө менен Оторбай көчөсүнүн ортосу болуп калат. Мына биз азыр Луговая көчөсүндө турабыз. Ушул жерден түп түз келгенде эле Садовая көчөсүнө түшөсүздөр. Ал эми бул сол жак бет болсо Советский көчөнүн конечкасы болуп калат. 102 маршруткасынын конечный болуп калат. Мына ориентирге сол жак бетте бушта магазин бар. Ушул Садовая көчө менен түп түз келгенде эле тамдын номери 223, баратасы жашыл. Ушул үй бүгүнкү күндө сатыкка чыкты. Бардык варианттарын карашат. Кененирээк маалымат алыңыздар. Экранда номерге чалып, сурап билип, варианттарды сунушташаңыздар болот.